Assalamu алейкум жамаат курулушту көрүүчүлөр. SIP панелден үйлөрдү салып атабыз. Өзүңөр билгендей, биз көбүнчө үйлөрдү жана орус өндүрүшүндөгү Технониколь Хауберг деген обшивка менен обшивать этебиз, билесиздер. Анан кардарлар сурайт. Дагы кандай материалдар менен обшивка кылса болот депчи, үйдүн сыртын баягы жасап кооздосо болот дегенде, ушундай материалдарды сунуштайбыз да. Баягы бул цемент, подцев менен жасалган ушундай плитка, кирпичтин структурасы бар. Булга болгону 4 саморез менен эле бекилет да. 4 саморез менен бекилет. Анан бурчтарына ондай өзүнүн атайын отдельный бурчтары бар. Онда коюлат дагы. Буну отдельно тоже саморез менен бекитип койсо болот. Бунун өзүнүн паттайлары бар, ошолорду сырылтып туруп саморез менен карматып коет. Андан тышкары фундаменттин обшивкасына ушундай плиткалар бар. Буну деле анкерный болт менен карматып коет. Андан пол кармалгандан кийин буну грунтовать этип туруп крастетилет. Шовторун крастетилет да, андан кийин экинчи слоюн уже могу бетине краска өзүңөр каалаган өңдү крастет бер десеңер, крастет берип коебуз. Ошо менен үйлөр аябай чырайлуу сонун чыгат да. Мындан тышкары растворный смесь бар го. Кээ бирөөнө декоративный штукатуркалар жагат, ар кандай текстурный штукатуркалар жагат. Аны деле кылса болот SIP панель үйгө. Аны кылыш үчүн пенопласт чапталат. Сетка, капроновый сетканы клей менен шыбайбыз. Андан кийин жанагындай декоративный штукатуркалардын түрүн кылса болот. Азыр популярный болуп аткан жана АМК деген тоже кирпичный сүрөтү менен жакшы материал бар. Аны дагы кылса болот. Ошондуктан сыртын кычалат болбой эле каалаган материал менен жасап алсаңар сонун болот. Жамаат курулуш ар дайым кызматка даяр.